Талай Момбеков Ташкөмір шаарындагы Мендукулов айыл аймагынын шаарды кеңешке депутат болгон. Айтымында алгач курултайга карата жыйын өткөрдө, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Элге түшүндүрүү жумуштарын биз жакшы алып бардык. Үймө үй WhatsApp группаларда, соц тармактарда таркаттык, элге маалыматты бердик. Мисалы Мендукулов аймагында 18 числода өттү бизде. Эл активдүү келип катышып берди. 16 делегат шайладык. Курултай жана анын мааниси, зарылдыгы жана пайдасы жөнүндөгү түшүнүк берилген соң элдин активдүүлүгү жыйындарда байкалды. Элдин көйгөйү адресine точно тиет да, негизичи азыр мына 2 делегат шайлап берсек, протоколго 3 маселени коюп берсек, эң көйгөйлүү шаарыбызда маселелер бар биздечи. Биринчи очеред суу маселеси. Мына нарын жанында жашап туруп, бизде суу тартыш, насостор менен иштейт. Насоска деген электр энергия кетет. Ошол делегатка айтсак, түшүндүрсөк, мүмкүн самотек сууга аракет кылабызбы? Чыңгыз айтып атат деген проектибиз дагы бар эле. Ошол нерсе кыймылдаса жакшы болот эле да. Ташкөмүр шаарында 9 аймактык башкармалык жайгашкан. Жалпы делегаттардын саны 145. Акыркы тандоо 5 ноябрда. Анда элдик курултайга баруу үчүн 2 гана делегат шайланат. Жергиликтүү курултайды өткөрүүнүн нормалары, уюштуруу тобу бекитилген, делегаттардын нормаларына чейин бекиткенбиз, графиктер түзүлгөн. Азыр Ташкөмүр шаарында 9 аймакта эл менен жолугушуу болуп атат. 9 аймактын бүгүнкү күндө 6 аймагында жолугушуу болду. 145 делегат шайланды. Бүгүн эртең 3 жерде жолугушуубуз калды. Кудай буйруса 55 делегатты шайлап алсак. Курултайга айыл аймактарынан жана шаарлардан, эмгек мигранттарынан, конфессиялык коомчулуктардан шайланары аныкталган. Кыргызстандын баш мыйзамында элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын, элдик курултай кеңешчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет деп көрсөтүлгөн. Дина Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Ташкөмүр шаары.